Өтүп бара жаткан аптада өлкө аймагында бир катары жаңылыктар менен эсте калды. Облустардагы кесиптештерибиз тарабынан даярдалган жаңылыктар менен аймактар алакасы программасында тааныштырабыз. Кызматыңыздарда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жарандардын көйгөйлөрү менен жеринде таанышуу жана чечүү максатында башкы прокурор Курманкул Зулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Баткен облусуна караштуу Кызыл Кыя шаарынын тургундары менен жолугушту. Башкы прокурор Курманкул Зулушев өз сөзүндө прокуратура элдин ишенимин кайтаруу аракетинде экендигин, ар бир көтөрүлгөн маселе мыйзам чегинде объективдүү каралып, тийиштүү чечимдер кылынарын, арыздарды жеке өзү көзөмөлгө алып жаткандыгын билдирди. Эске салсак, буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров башкы прокурор менен ички иштер министрин жерлерге чыгып, элдин укук коргоо органдарына байланышкан маселелеринен кабар алуу тапшырмасын койгон болчу. Аталган тапшырманын негизинде башкы прокурор Курманкул Зулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кызыл Кыя шаарынын тургундары менен жолугушту. Президенттин тапшырмасы негизинде Мындай кабарды уккан шаардын тургуну Ражапхан Шарипова башкы прокурорго жер маселесинен байланышкан мыйзамсыз аракеттерди жеткирүү үчүн атайын келгендигин айтат. Шаардын тургуну айрым соттордун коррупциялык аракеттеринен улам ушул күнгө чейин документтештирилген жерине байланышкан соттук иш аягына чыкпай келе жаткандыгын айтып даттанды. Менин жеримди сатып көрсөттүм бар. Көчүгүчтөн берген күбөлүктөр бар. Шуга карабастан менин көчүгүмдү кылсат берген. Мен 7 жылдан бери кыйналам. Өзүм медицина кызматкери, пенсиядамын азыр. 5 уулум бар. Кана шүкүр кетип. Башкармалыктын башчысына жаныңызда турат. Толук бериңиз, мен өзүмдүн ишиме көзөмөлгө алам. Андан жообун аласыз сиздер. Мен 99-жылы алганмын бул жерде. Биринчи жолу Кызыл Кыя шаарында болду сот. 2015-жылы башталган. Ошо 7 жылдан бери көйгөй болуп ошо соттолуп келатат. Баткенге бардык, апелляцияга жаздым, кассацияга жөнөттү, кассацияга жаздым. Бирок эч кандай результат жок. Коррупцияга толуу болуптур биздин сот эмелери, судьялар. Бир дагы беги бечараны карабайт экен. Мыйзамсыз көрүнүш, подделка документ деп чыкты. Менин колумду жасап туруп, эме кылышып коюптур да, бирөөгө өткөрүп койгон. Көп адамдын проблемасы чечилип калса өтө жакшы болот. Ушундай уюштурулган көп болсун. Квартал сайын болуп турса өтө жакшы болот. Биздин коррупциялар жоголот. Иштеш керек, иштебесе жумушту бошотуп беришиңиз керек. Биз мыйзам кабыл алганбыз, урматтуу туугандар. Эгерде Кызыл Кыянын шаарынын мэри, шаардын тургуну болсо мэри боло албайт деген. Ал бул киши мурда шайланып калган экен, ал кабыл алуунун иштетүү деген мыйзамдар чогуу кабыл алынат. Ошол жерде эгерде өз кызматын так аткарып, демилге менен иштеп аткан болсо, ал мөөнөтүнө чейин иштейт деген жери бар. Эгер андай болбосо, сиздин кызмат ордуңуз чечиш керек. Урматтуу губернатор, сиз бүгүн сунуш кылып тагдырын чечишиңиз керек. Мен да кабинет министринин төрагасына маалымат берем бул боюнча. Мына азыр урматтуу туугандар, биз бири-бирибизди алдабашыбыз керек. Бириңер кемчилдикти айтып ыйлап атасыңар, экинчиге чыгып алып мэрди мактап атасыңар. Арасында прокурор менен милицияны мактап кетип атасыңар. Анда идеаль иштеп атса бүгүн проблема эмне айтып атасыздар? Шаар мэринин ишмердүүлүгүн мен бүгүнкү чогулушта уюштуруучулук жана башка маселелер боюнча айттым. Ал эми калган иштери боюнча мына прокуратурага 15 күндүк тапшырма бердим. Ошонун жыйынтыгын мен да карайбыз. Бирок ишке шалакы мамилесин биз сөзсүз түрдө жетекчиликке билдиребиз. Мамлекеттик тиешелүү мекемелердеги ачыктуулук, маалымдуулук, компетенттүүлүктүн жетишсиздиги негизги көйгөйлөрдүн бири. Андан тышкары карапайым калкка болгон сылык мамиленин жоктугу да жыйында айтылды. Ушул багыттагы демелгеленген реформалар абдан зарыл болчу дешет серепчилер. Алдыда бардык түзүмдөрдө реформаларды жасоо менен туура багыттагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу кадамы башталгандыгы сөз болду. Сот реформасы өлкөдө жүргүзүлүп жаткан дээрлик бардык жаңылануулардын түп көзөгү. Себеби мыйзамдуулуктун негизин биринчи кезекте адилеттүү сот түзөт. Мамлекет башчысы дал ушул максатта сот реформасын натыйжалуу жүргүзүү талабын койгон. Чүй облусунда аталган тармактагы өзгөрүүлөр, айрыкча сотторду ротациялоодо жетишилген алгачкы жыйынтыктар кандай, кийинки материалда.
Кызыкчылыктардын кагылышуусун четтетүү, коррупциянын тобокелдиктерин азайтуу, кызматтык жана кесиптик өсүп өнүгүү үчүн бирдей зарыл шарттар менен камсыз кылуу. Сотторду ротациялоодогу негизги максат мына ушулар. Азыркы тапта орун которуштуруунун негизинде 312 судья жаңы иш орундарында кызматта. Кызыкчылыктардын кагылышы жана коррупцияны бөгөт коюу үчүн жасалган да. Анткени бир эле судья, мисалы 10 жыл, канча жылдан ашуун бир жерде иштеп калса, ал тааныш, билиш табышат, туугандарын табышат. Андан кийин ал өз кезегинде ишти акыйкат жана көз карандысыз кароого тез залакасын тийгизет. Ошондуктан мен ойлойм, ротация туура эле болду. Тахмина Таджибаева Талас облусунун Кара Буура райондук сотунан которулуп келген. Кызматка киришкенден берки 4 ай ичинде эле бир топ тажрыйба топтоого жетишкенин белгилейт ал. Аймактык соттор менен Борбор шаарында сот болуп иштөөнүн айырмачылыктары болот экен. Себеби аймакта иштердин категориялары бир жер талаштар, юридикалык жактар боюнча жана некеден ажыраштыруу ушундай бир 5-6 категория иш болсо, Борбор шаарда категориялар көп болот экен. Иштин тажрыйбасына, мындан ары тажрыйба алууга жыйынтыгы пайдасы жакшы болот экен. Ротацияланып келген соттор турак жай менен камсыз болуп, зарыл шарттар түзүлүп берилген. Алардын балдары которулуп барган аймактагы мектеп балабакчаларга кабыл алынат. Азыркы тапта кызматкерлер өз аймактарында иштин жөнүн таап, сапатты жогорулатуу аракетинде. Бул эң негизгиси сот процессин ачык алып барышуусу, багы тараптардын, анын ичинен даже судьялардын, прокурордун, адвокаттын башка тараптардын дагы дисциплинага, мыйзамды сактоого абдан өбөлгө түзөт экен. Андан тышкары сот отурумунун катчыларынын ишин бир кыйла жеңилдетет экен. Ошондой эле сот тармагын санариптештирүүдө кыйла өсүү бар. Буга чейин кагаз менен жүргүзүлгөн иштер электрондоштурулуп, жогорку соттун расмий сайтында коомчулукка ачык жайгаштырылган. Буга катар соттук отурумдар аудио, видео түрүндө толугу менен жаздырылып алынат. Башкача айтканда, жашырууга же бурмалоого жол берилбейт. Один из элементов исключения коррупционных. Санариптештирүү коррупцияны кыскартуу, болтурбоо үчүн эң мыкты ыкма. Эч кимдин катышуусу жок, түзмө-түз иш алып барууга мүмкүнчүлүк. Бардык документтер электрондук негизде. Тараптар карай турган болсо, бардыгына жеткиликтүү жана ачык айкын. Которая дает также облегчение. Жогорку сот тармактагы жаңылануулар укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук тажрыйбанын өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген ишенимде. Өлкө боюнча 70 жарандык жана санариптик билим берүү борборлору өз иштерин башташты. Аларга старт берип, ийгилик каалаган мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун көз карашында заманга жараша жасалган мындай кадам баарыдан мурун санариптештирүү процесстин тереңдетүү менен ишмердүүлүктөрүн, компьютердик технологияларды кеңири пайдалануу кызыкчылыгын көздөйт. Бул өз кезегинде ар кандай коррупциялык схемалардын жолун бекем бууп, коомубузда жаман өнөкөткө айланган паракорчулукка урулган катуу сокку. Теманын уландысы кесиптешим Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Нарын шаарынын тургуну Зоя Кудайбергенова балдар бакчасынын жетекчиси болгондуктан бир даши компьютерсиз жүрбөйт. Айрыкча өлкөбүздө санариптештирүү саамалыгы кеңири кулаш жайганы мурдагыдай кагаз менен алып бурушу жарабайт. Андан калса жаңыдан кирилип жаткан бул система убакытты үнөмдөөгө, ордуңан эч жака чыкпастан көптөгөн жумуштарды бүткөрүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк. Бүт иш кагаздарын баардын жалаң гаранов тарапка биз ушул компьютер менен берип калдык. Кагаздарды кагаз менен колубуз менен чуркап бармай жок. Бүт электронный менен жөнөтүп атабыз. Антсе да акыркы сурамжылары тастыктап тургандай, Нарын облусунда санариптештирүү жана анын тутумдагы технологиялар менен жалпы калктын 40% гана тааныш. Албетте мындай көрүнүштө эң аволу интернет мейкиндигине басымчылган азыркы заман менен бирдей кадам ташташ кыйла эле машакаттуу. Андыктан бүгүн башкалар сыяктуу эле Теңир Тоо аймагындагы райондордун бардыгында жана Нарын шаарында ачылган 8 жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун кызматтарынан пайдалануу чоң олжо. Бизде Кыргызда айме балам телефонду жазап берип койчу, мону өткүзүп берип койчу, мага WhatsApp бир нерсе болуп калды. Андан көрөкчү өзү жасаса аябай жакшы болот да. Дагы бир нерсе, жанагы интернет аркылуу алдамчыларга алданып калгандар.
ошолор жөнүндө дагы айтып беребиз, кантип өзүн өзү сактаса болот. Мына ушундай максаттагы жарандык жана санариптик билим берүү борборлору Нарын шаарында, Жаштар Ордосунда жана Сагынбай Орозбаков атындагы облустук китепканада түзүлдү. Ал эми өлкө боюнча алардын саны 70. Мындай аракеттер ушуну менен токтоп калбай улантыла берерин санариптештирүү жаатындагы көрүнүктүү бүгүнкү окуя менен куттуктаган кыргыз лидери Садыр Жапаров да белгиледи. Жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун ишин уюштурууга мамлекеттик органдар гана эмес, жарандык коом уюмдары жана бизнес чөйрө, өнүгүү боюнча эл аралык өнөктөштөрүбүз, өз ишинде ийгиликтер жараткан лидерлер катышып жаткан абдан кубанычтуу. Республикабыздын аймагында 38 калкты тейлөө борбору, 70 жарандык жана санариптик билим берүү борборунун түзүлүшү менен мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк кыйла кеңейүүдө. Ал эми коомдун жана коомчулуктун алга арымдоосунда өзгөчө мааниге жогорудагы борборлордогу жабдуулар жана технологиялар ушуну демилгелеген борбордук шайлоо комиссиясына таандык. Борбордук шайлоо комиссиясынын демилгеси менен ачылып атат. Буга бир мамлекеттен бир өзүнчө бир каражаттар бөлүнгөн жок. Буга биргелешип гана ушу колубуздагы ресурстарды кененирээк дагы жеткиликтүү ошол колубуздагы ресурстарды пайдалануу менен гана ушу коомчулукка бир жакшы окуу программаларды өткөрсөк деп атабыз да. Сөз акырында ушул саамалык кыргыз жараны инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы концепцияларынын калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча мындан аркы чаралар жөнүндөгү жарлыктын негизинде жүзөгө ашырыла баштагандыгын белгилейли. Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна жыл сайын Кумтөр компаниясынан түшкөн кирешенин 1% которулуп, бул каражат облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жумшалып келет. Жакынкы 3 жылдан бери фонд айыл чарба жана кайра иштетүү тармагында каржылай баштады. Өнүктүрүү фондунан пайызсыз сууду алып, ишкердикти жакшы жолго коюп алган дыйкан фермерлер да ондоп саналат. Кабарчыбыз бул темага кененирээк токтолот. Мурда дан эгиндери менен көп жылдык чөптөн башка өсүмдүк өстүрүлбөгөн талаада эрте жаздан баштап эле эмгек кайнап, чет өлкөлөрдөн алынып келинген жемиштин көчөттөрү отургузула баштаган. Түп айылынын тургуну Улам мырза 4 жыл мурда эле мөмө жемиш өстүрүүгө бел байлап, ошондон бери кышы катаал, жайы салкын келген түп өрөөнүнүн климаттык шартына ылайык келе турган сортторду иликтеп көрдү. Акыры ал издеген көчөттөр Европа өлкөлөрү менен Америкадан табылып, жаз алды менен отургузулган көчөттөр жер шартына ыңгайланышып, ал тургай алгачкы жылы эле берди. Сортторубузду биз Европа мамлекеттеринен, анан бир сортубуз малинаны Америка мамлекетинен алып келдик. Heritage деген сорт, Америка. Ушул сорт именно ушу биздин климатка, биздин регионго абдан жакшы сорт экенин дагы бир жолу билдик. Бизге ага чейин специалисттер айткан, ушуну отургузгула деп. Азыр өзүбүз отургузуп уже алып атабыз да урожай. Анан Полька сортуну алып келдик. Зюгана, Белоруссиядан Зюгана келди. Heritage, анан Бен Тисель менен Тибен деген эки кара карагат сорттору. 2 гектар жерге көчөт тигип, ага кам көрүү үчүн ишкер Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна долбоор жазып, 4 миллион сом каражат алган. Эми күз айларында бул жерге муздаткыч, мөндүрдөн сактоочу торчолор жана тамчылатып сугаруу системасы орнотулат. Азырынча 8 адамды иш менен камсыз кылса, келерки жылы түшүм жыйноо учурунда 40 жакын жумушчуга иш ордун түзүп берүүнү пландоодо. Быйыл жыйнап алган жарым тоннага жакын жемиш чет өлкөлөрдөгү өнөктөштөргө жөнөтүлдү. Мунун өзү жыйыла турган түшүмдү ошол өлкөлөргө дүң баада тоскоолдуксуз сатууга шарт түзөт. Ушул түп районунан ушу биздин аким Каныбек Маматбекович менен жардам менен дагы жамаат түзүлүп, именно малина эгебиз деген бир 50дөй киши чыкты. Ошолордун баары менен жанагы окуган, окуубузду үйрөнгөн нерселерибизди айтып, ошолор менен сүйлөшүп, аларды да окутуп, үйрөтүп, жолу менен акыркы болуп ушу 4 кишиден жамаат түздүк. Азыркы күнү мына мен биздикинде 2 гектар отургузулду, 1 гектар карагат, европейский сорттор, 1 гектар малина. Ал жамааттан калган 3 киши мынакей Көчү айылында, Түп районунун Көчү айылында тоже 1 гектар малина отургузду. Түптүн ичинде дагы бир Мирлан деген байкебиз дагы 1 гектар отургузду. Көчүдө Турдубаева. И Максат деген дагы бир таанышыбыз ошо Сардөөдө, ошо жамаатта Сардөөгө отургузду 1 гектар.
Товар өтүмдүү болушу үчүн экологиялык жактан таза болушу бүгүнкү күндөгү керектөөчүлөрдүн талабы. Мөмө жемиш өстүрүүдө жалаңгана органикалык жер семирткичтерди колдонгон дыйкан биогумуста даярдайт. Ал үчүн Калифорния сөөлжандарын түштүк жергесинен сатып келип, өзүнүн бакчасында багып жатат. Бир курт 10 грамм болсо, күнүнө 5 грамм, бир суткада 5 грамм жер семирткич чыгарат да. Ошол кыкты төгүп койсоң же органический мусор төгүп койсоң, ошондон готовый биогумус, мындай биогумус готовый чыгарат да. Бул жерде 17ден 22ге чейин химиялык элементтер бар. Мисалы үчүн, бул 30 сотый жерге ушундай подкормка бериш үчүн 30 000 сом, жылына 30 000 сом сарптасак, азыркы күнү мына ушу менен эле жазында, күзүндө алдына таштап коебуз, себеп коебуз. И ошо менен өсүмдүктүн дагы дары да колдонбой калабыз да. Өсүмдүктүн да дени сак болуп, түшүмдүүлүгү мол болуп, жакшы болот да. Түп районунун Көөчү айылында болсо, дал ушундай эле 2 гектар аянтка Турдубай Тагаев үй бүлөсү менен 6000 түп малинанын көчөттөрүн отургузган. Каражатты кечирээк алган дыйкан көчөттөрдү да жайдын башталышы менен кечигип отургузду. Ушул жана башка себептерден улам Европадан келген көчөттөрдүн 50% өнбөй калды. Ошого карабастан өспөй калгандарынын ордун толуктап, кийинки жылы мол түшүм алууга камынып жатышкан кези. Бизде азыр бул ысык көлдө жерди иштеткени менен аябай пайдасы көп жок болуп атат. Анан ушу малинага басымдуулук кылалы деп ысык көл өнүктүрүү фондусуна кайрылдык. Анан алар бизге 1 миллион 90 000 акчасын беришти. 6000 түп малина алып отургуздук, бирок Польшадан алып келген аябай замороженный болот экен. Приживаемость 50% болду. Тоо этегинде жайгашкан үлүш жерине электр энергиясы жеткирилген эмес. Ошондуктан генераторлорду колдонуп, атайын курулган бассейнден сууну жемиш аянттарына жеткирүү аракеттерин көрүшүүдө. Үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү үчүн эмгек кылган дыйкандарды көрүп, түйшүгү көп болсо да кирешелүү болуп эсептелген мөмө жемиш өстүрүүгө кызыккан дыйкандардын саны арбып барат. Жалал-Абад электр тармактары ишканасына өлкөнүн башка облустарынан жалпы 18 энергетик ротация жолу менен которулуп келишти. Ал эми Жалал-Абад электр ачык акционердик коомунан 14 кызматкер өлкөнүн түндүк аймагында иштеп жатышат. Мындай кызматтык орун алмашуулар энергетика тармагында өлкө боюнча жүргүзүлдү. Сөз кабарчыбызда. Жалал-Абад электро ачык акционердик коому менен Жалал-Абад жогорку чыңалуу ишканалары биригип, Жалал-Абад электр тармактары ишканасы болуп түзүлдү. Энергетика тармагындагы жүрүп жаткан реформалардын алкагында Жалал-Абад облусуна жалпы 18 энергетик ротация жолу менен келишти. Алар Чүй, Нарын, Ысык көл, Талас облустарынан кызматтык орун алмашышты. Русланбек Каримов Чүй облусундагы Сокулук электр энергиясын сатуу ишканасынын жетекчилигинен Сузак райондук электр энергиясын сатуу ишканасына жетекчи болуп келди. Энергетика тармагында 15 жылдан бери иштейт. Эми өз тажрыйбасына терең талдоо жүргүзүп, билимин Сузак районунда улантып жатканына 1 айдын жүзү болду. Жумушунда жана аймакта айырмачылыктар бар. Деген менен бардыгы Кыргызстандын жери эли, маанилүүлүүсү элге ак кызмат кылып, энергетика тармагынын өсүшүнө салым кошуу. Бир облустан башка облуска которулганыбыз негизги максаты тажрыйба алмашуу. Алдыга койгон иш пландарыбыз электр эсептегичтерди акылдуу эсептегичтерге алмаштыруу. Бул эң негизги максат, жоготууну жана коррупциялык схемага жол бербөө. Энергетиктер күз-кышка даярдыкты эрте жазда эле башташат. Алдыда кылычын сүрүп кыш келе жатат. Бул учур аталган тармактын кызматкерлерин сыноо мезгили. Алабука район электр тармактар ишканасынын жетекчиси да мындан 1,5 ай мурун дайындалган. Райондун аймагында 675 трансформатор бар болсо, анын 395-и район электр тармактары ишканасынын балансында. Электр мамыча жана аба чубалгысы бар. Жетекчилик абал менен жеринен таанышып бүттү. Учурда кышка камылга көрүп жатышат. Ушул жылга даярдыгыбыз жакшы, тейлөө иштери жүрүп атат. Жалпысынан айтканда, эми бул жерде кандай десем, баягы түндүк менен түштүктү салыштырганда бул жактын дагы бир жакшы жагы бар, тиги жактын жакшы жагы бар дегенде экөөнү бириктирип туруп, жалпысынан бир жакшы бир результатка жетишибиз керек да.
Урмат Кубанычбеков Теңиртоо Нарын жергесинен келген. Ал бул күнгө чейин Жалал Абад облусунда болгон эмес. Тажрыйба алмашуу менен чектелбей, достук, кызматташтык, тилектештик жагынан алганда ротация жаккандыгын айтат. Нукен районунда эми биякта калктын саны көбүрөөк. Түндүк түштүк деп бөлүнбөйбүз. Ошо биргеликте бир максатта тиякта кандай тажрыйбаны алып келсек, бияка ошол тажрыйбаны үйрөтөлү. Ошо тажрыйба менен иш алып баралы деп келдик. Биз тиякта эми 8000 абонент менен иштесек, биякта 25000 алып иштейт экенбиз, 25000 абонент. Ротациянын негизиндеги кадр алмашуулар кандай жыйынтык берди? Тажрыйба алмашуу өз максатына жеттиби? Суроолорго жооптор келерки жылы билинет. Күз-кыш мезгилине даярдыктарды күчөтүү керек. Бул боюнча министрлер кабинети тарабынан аймактарга тапшырмалар берилген. Ага ылайык быйыл көмүрдү ташып келүү эрте башталды. Быйылкы кышка Талас облусу канчалык даяр, калктын жана социалдык мекемелердин канча пайызы көмүр менен камсыздалды? Теманы Талас облусунан кесиптешим улантат. Талас шаарындагы бул көмүр базада тыным жок. Быйыл көмүр эрте келип, шаар тургундарына сатылууда. Азыр мында ата мекендик жана коңшу Казакстандан келген импорттук көмүрлөр бар. Бирок сатуучулар быйыл көмүрдүн баасы жылдагыдан бир аз кымбат болуп жаткандыгын айтышат. Бизде жергиликтүү көмүрлөр, 5 сары, кара кече көмүрлөр бар, Мен Куштуктан Берекет көмүрү бар. Баасы 4900төн, энди Казакстандыкы Каражира бар, импорттун көмүрдөн Каражира, отборный орешка, бизде Шауркуй бар. Уштурсуна болгондо бизде 6200төн болуп атат. Оптон болсо бизде 5800төн 5600төн болуп атат. Быйылкы сапат Казакстандыкы жакшы, Кыргызстандыкы да сапаты жакшы. Былтыркыга караганда баалар кымбат быйыл бир аз. 400 сомго тоннасы кымбат болуп атат. Ишкерлердин айтымында кара алтындын наркы Казакстандын өзүндө кымбат болууда. Бирок ага карабай жергиликтүү бийлик жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көмүр ташып келген компания менен сүйлөшүп, Каражира көмүрүнүн тоннасын 4700 сомдон сатууну келишишкен. Мындай баа менен көмүр алуу үчүн Маймак станциясына баруу керек. Башка аймактарда көмүр сапаты жана жол чыгымдарын эске алуу менен сатылууда. Бул жергиликтүү көмүрлөр бүгүнкү күндө учурда Талас шаарынын аймагында 5000 сомдон 5500 сомго чейин сатылууда. Импорттук көмүрдүн Каражира көмүрүнө токтолуп кете турган болсок, учурда Маймак станциясында, Каражира топ базасында, отун базасында 4700 сомдон баалары быйыл белгиленген. Былтыркы жылга салыштырмалуу албетте 600 сомго жогору болууда. Бирок ушул эле компанияны айтып кете турган болсок, бул башка Кыргызстан аймагында ушул эле компанияныкы 5000 сомдон. Биз баягы алардын жетекчилиги менен да ушу биздин бөлүм аркылуу иштер жүргүзүлүп, ушундай суранычтар, өтүнүчтөр болгон. Талас обласы күз-кыштагы жылытуу мезгилине жылына 58 000 тоннадан ашык көмүр керек дейт. Анын 51 630 тоннасы калктын керектөөсү, калганы социалдык мекемелерди жылытууга жумшалат. Даярдыктар быйыл салыштырмалуу эрте башталып, медицина жана билим берүү мекемелерин көмүр менен камсыздоо 85%га жетти. Жалпы облус боюнча калктын керектөөсүн кошо эсептегенде 17,7%га көмүр отундары камсыз болду. Саламаттык сактоонун жалпысынан күз-кыш мезгилин уюштурууга 721 тонна отун керектелсе, бүгүнкү күндө 80%га көмүр отундары менен толук камсыз болду. Ошондой эле билим берүү мекемелерине жалпысынан 2932 тонна көмүр отуну керектелсе, бүгүнкү күндө 76,6%га көмүр отундары менен камсыз болду. Талас обласында көмүр саткан 47 пункт бар. Бүгүнкү күндө ишкерлер жергиликтүү жана Казакстандын көмүрүн сатууда. Көмүр ташып келүүдө тоскоолдук жарала элек. Жамбыл облусунан автотранспорт менен ташып чыгууда ишкерлерибизде бир аз көйгөй жаралып бизге кайрылган, Эгармтуу өкүлдүн дарегине. Анан бул жерден Бакыт Наркуловичтин жетекчилиги астында бизден атайын көмөктөр көрсөтүлүп, бул Жамбылдан көмүр ташып чыгып аткан автоунааларга баягы жашыл коридор аркылуу киргизип чыгаруу маселеси бүгүнкү күндө жолго коюлган. Ошол себептен ишкерлерибиз үчүн көмүрдү Жамбылдан алып чыгууда мындай көйгөй маселе жок. Бүгүнкү күнгө карата облус калкынын 13% гана көмүр сатып алып камсыздалды. Бирок күн сууктаган сайын көмүрдүн наркы көтөрүлөрү белгилүү. Андыктан жергиликтүү бийлик кышты күтпөй, эртелеп даярдык көрүүнү эскертет. Өлкө аймагында болуп жаткан акыркы аптада орун алган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.